Ассаламу алейкум мекендештер. Бүгүнкү чыгарылыш болсо чыкты кирди боюнча болмокчу. Көп мекендештер азыр Россия Федерациясы менен Казакстандын ортосунда чек ара ачылганына байланыштуу Казакстанга чыгып, кайра Россия Федерациясына кирип атышат. Ошол менен өздөрүнүн легалдашуу жолун өтүп атат. Ошол учурда көп мекендештер тилекке каршы жанагы цель въезда деген жерге көңүл бурбай калат экен дагы, инспекторлор болсо өз билгениндей кылып туруп эле же частный же гости же улусу транзит деп бекитип коет экен дагы. Анан кийин кол койгондон кийин миграционканы бияктан алмаштырыш өтө оор болуп калып атат. Ошон үчүн кулагыңарга күмүш сырга, чек арада жүргөндө аэропорт болобу же поезд менен келе атасыңарбы же машина менен келе атасыңар, айырмасы жок. Миграционный картаны силерге берип атканда ошол жерден работа дегенди сөзсүз түрдө отметка кылдырып ошо менен келиңиздер. Андан тышкары билесиңер, Россия территориясына келгенден кийин 1 айдын ичинде регистрация жасатып туруп, Сахаровага барып, многофункциональный миграционный центр, ал жерден жанагы толук процедураны барын өтүп коюңуздар. Ошол мекендештер, закон 115 федералдык мыйзамга өзгөртүүлүү кирген. Бул цель въездын алмаштырса болот, бирок азыр эмес. Только 1 январдан баштап, 2020 жылдан баштап. Азыркы учурда келген мекендештер бияктан ошол цель въезданы алмаштырыш бир аз оорураак болуп калат. Ошон үчүн ошону да эске алыңыздар, мекендештер. Сөзсүз түрдө чек арадан кирип атканда ошол цель въезданы бир сыйра карап туруп, анан кийин кол коюңуздар. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.